Assalamu alaikum жалпы мекендештер, амансыздар, сіздер менен кайрадан эле Москва бар. Аккеме студиясында окуялар, кабарлар жана жаңылыктар менен саламатсыздар. Бүгүн 3 май, күнгө жума. Жума маарек болсун, ишиңиздер ийгиликтүү болсун, күнүңүздөр берекелүү болсун. Болуп өткөн окуялар менен сиздерди тааныштырабыз, сиздер бирден лайк басып, бизди колдой кетиңиздер. Мигранттарды азайтып иш ордуна өздөрүнүн адамдарын коюп, Россиянын жергиликтүү элине жакшы болсун деди эле. Тилекке каршы ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңеттегенде, местный эле орус дворниги 2 полицияны аткылап, ичини такаштыра койгон. Бул окуя Москва облусунун Коломна шаарында болуп өттү. Кечки майрамды бузуучуга чакырылган полициянын тополоң ээси 62 жаштагы дворник аткылап, полиция жабыр тартты. Эми ал дворник 1500 рубль штраф төлөйт же 15 күнгө камакта жатат. Эгерде анын ордуна мигрант болгондо 100 эсе көп төлөп, айып пулуну эселеп төлөйт эле. Кандай дейсиздер? Комментарийге оюңузду жаза кетиңиз. Ал эми анын ордундагы мурдагы ишчилер аэропортто кыйналып мекенге кетиргенин даярданып жатат. Аэропортто мигранттар үчүн атайын зона кылып, ал жерде текшерүү көпкө уланууда. Россияга киргизбей кайтарып жаткан мигранттар көп. Кече Люберцы районунда коркунучтуу окуя болуп өттү. Белгисиз гангербаш окуудан кайткан балдардын ичинен бир окуучу кызды жок эле жерден чаап салган. Ал кылмышкерди кармап сурак жүрүп жатат. Фамилия, имя, эмне отчество. үчүн бул ишти кылгандыгын анығын өзү дагы билбейт. Чегип алганбы Дата же рождения оруйбу, полностью. аны полиция аныктайт. Кантсе дагы балдарыбызды жакшы этияттап абайлап карайлы. Живешь где? Россияда ойноп жүрүп эле акча таап жатат деп ойлогон Кыргызстандагы туугандардын айтканы анык чыкты. Бул курулушта ушинтип ойногон үчүн айлык берет окшойт. Кандай дейсиздер? Оюңуздарды жаза кетиңиз. Урматтуу айдоочулар, бул маалыматты бөлүшө кетиңиздер. Сөзсүз машинага регистратор коюңуздар. Ато ушундай окуялар күндөн күнгө көбөйүп жатат. Абайлап жүрүңүздөр мекендештер. Дагы бир жакшы кабар. Метро майдын 4-нөн 5-ине караган түнү эртең. Түнү саат 2-ге чейин ачык болот. Ал эми автобус, троллейбус, трамвайлардын көпчүлүгү саат 3-төн 30 өткөнгө чейин каттайт. Айрыкча суббота, воскресенье тойлор көп болот, тойдон кайткандар үчүн чөнтөккө эконом. Погоданы да айта кетейин. Жылуу кийимдерди эми сандыктан чыгарабыз, себеби жакын күндөрү өтө суук болушу күтүлүүдө. Абанын температурасы 0-га чейин түшөт деген божомолдор бар. Туугандар дагы гамаш кийет окшойбуз. Кантсе дагы ден соолукту жакшы караңыздар, суук өткөрүп албаңыздар. Ушул маалыматтар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бизди колдоп каналга катталып, лайктан басып, тууган уруктар менен бөлүшүп коюңуздар. Сырткары телеграм группабыз бар, бири-бирибизге жардам берген Москва бар деген телеграм группада суроолорго жооп бере кетели. Көпчүлүгү Сахарова боюнча сураптыр. Ассаламу алейкум кыргыз элим, амансыздарбы, чачыбай иштеп жатасыздарбы? Менде бир суроо бар эле. Апрелдин 14-үндө келдим, регистрация кылдырдым 3 айга. Эми кайра регистрация бүткөндө Кыргызстанга кетип жатам. Сахаровага барбай эле кете берсемби деп жатам. Кайра мекенге кетип жатам го, бирок кайра бир ай жүрүп келем. Буюрса келсем аэропорттон Сахарова барган эмес экенсин деп киргизбей коюшу мүмкүнбү? Жооп так берип коесуңарбы дейт. Негизи эле туугандар Сахаровага келгенден кийин эле 30 күндүн ичинде барыш керек. Мыйзам боюнча ошондой. Эгерде 3 айдын ичинде мекенге кайтып кетемин десеңиздер, негизи эле Сахарованын кагазыны только полиция документтерди текшерген учурда гана карашы мүмкүн. Экинчиден ошол документти регистрацияны узарткан убакытта керек. Башка маалда Сахарованын кагазыны иштеген жерден текшериши мүмкүн. Аны эч ким текшербейт полициядан башка. Аэропортко барганыңызда регистрацияны, Сахарованын кагазыны, трудовойду текшербейт. Болгону паспорт менен эле өтүп кетсеңиздер боло берет. Кээде гана ошо миграционныйды сурашы мүмкүн. Анан мекенге кетемин деген болсоңуз, эгерде барбай эле кетем десеңиз, анда эгерде полицияга түшпөсөңүз, барып кетсеңиз болот. Аэропортто ал кагаздарды сурабайт. Анан дагы аэропортто Сахарованын анализдери туура эмес чыгып, Роспотребнадзордон запретке түшкөндөр кайтарылат, карызы барлар кайтарылат. Ошолорду эске алыңыздар, чорный списоктагылар кайтарылат. Эгерде ошондой окуяга дал келип калсаңыз, сөзсүз юристтерге кайрылсаңыздар болот. Выдворение, черный список,
депортация боюнча баягы эле 18.8 статьясы боюнча жана башка юридикалык кызматтар керек болгон болсо номерлерин коюп коебуз юристтердин. Кайрылып жазсаңыздар кыргыз кыздар кыргызча жооп беришет. Анан майда майрамдык маанайды бузбайын десеңиздер документтерди кошо ала жүрүңүздөр, регистрациянын срогун сөзсүз карап коюңуздар туугандар. Кантсе дагы бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936-111-11 номерине кайрыласыздар. Жигиттер жардам беришет. Ал эми жаңы келген мекендештерибизге квартирага койдурам десеңиз 8929-975-89-79 деген номерге WhatsApp'тан жазыңыздар. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, мекенге санаман кайталы, дагы бир жолу жума маарек болсун, кылган дуаларыңыздар кабыл болсун. Аман болуңуздар туугандар. Москвадагы мекендештер, кирди чыкты боюнча границага кыйналган жердештерди бекер ташыган, жолдо полный жардам берген, чек арага до конца өзү барган Толкунбекке чалыңыз. Аккемеден десеңиз полный кошумча чыгымдар, разворот, черный список, өтүп кеткен, жоголгон документтер бекер болот. Машиналар комфорт, ыңгайлуу, жылуу жумшак барып келесиздер.